Салайдын сурооңузду бериңиз. Если Салайдын вопрос жок болсо, анда А деген беребиз. 3 ага. Алло, assalamu alaikum. Бериңиз сурооңузду. Мен анан басып алыпмын да жакшы болуп. Мен биринчи суроом, мен кече жакында баягы ана кайсы жерден эле? Жок. Шербинка жакта жанагы кайсы айыл бар, ошол жерден өттүм да жана отпечатканыча. Унутуп калдым да. Ошол өтө береби, не обязательно Сахаровага барбай элечи. Отпечатка пальцаны өттүңүзбү сиз? Ооба, кайсы жерде? Мына Шербинкага жетпей. Мен ал тигиреки сизге зеленый карта бердиби ошол жерден? Берди. Миграционный служба экен ал жерде дагычы мигранттар көп экен, биздин мигранттар барат экен ошол жерден эле. Бирок очередь жок дегенмен сразу эле беришти да, ошонун сураганым биринчи жылдачы. Эгерде отпечаткаңызды ошол жерден берип зеленый карта берсе, анда жарай берет анда. Ошол отпечатканды положено алды, сүрөткө дагы тартты, анан сразу эле жасап берди да, ошондон чөт күмансырап алды сурап аткан. Анан экинчи суроом мына келинчегим бир садикте повар болуп иштейт. Бул неофициально иштейт да. Анан ары мындай 3 айда кирип чыгып регистрациясын жасатып иштей берсе боло береби? Анан азыр айтып аттыңар эле укпай калдым да. Деп кирип 3 айда кирип чыга берсе дагы кандай болот деп айттыңар, мен ошону укпай калдым да. 3 ай сайын кирип чыга бербеш керек, потому что Кыргыз Республикасынын граждандары работа деп чызгандан кийин обязательно трудовой договор кылыш керек 3 айдын ичинде. Түшүндүңүзбү? Анын кайра кирип чыга берсе, ошондой закон бар. 3 айдын ичинде трудовой договор жасап алса, кийинки 3 ай Кыргызстан территориясынан или Россиянын территориясынан чыгып кетиш керек. Андан кийин ошол эркинде 3 айдан кийин келиш керек деген немеси бар да, нормасы. Ошол норма менен келинчегиңиз черный списокко түшүп кетет. Анан эми садикте иштесе, садикте обычно баардыгын эле официально жасашат го. Садиктен ичине требовать этип жасатып алсын трудовой договор. Жок, ол официально иштегенде акчасы азыраак болуп калып атат дагы, анан мындай иштегенде көбүрөөк болуп атат да, ошонун алда кылып атканыбыз. Анан азыр дагы мына эже бир күйөөм гражданствосы бар, ушундай дегенде мен дагы жакшы угулбай түшүнбөй калдым. Мен балам официально иштейт да, ошо баламдын основания трудовой договору менен келинчегим узартса болобу, болбойбу? Негизи балаңыздыкы менен узартса болот, эми баягы он тигиреки неме член семьи болуп считаться этилет, узартса болот негизи. Узартса болот да. Анан силер жардам бере аласыздарбы ошого узартканга? Ал жерде негизи закондо жазылганда, бирок жашы жетелек үй бүлө мүчөлөрү деп жазылган да. Анан сиздин келинчегиңиздики болуп турган ошол эркинде караш керек. Болду, түшүнүктүү. Азыр дагы бир суроо, мен дагы узартып берет окшойт. Мен канча мына 2-жолу кирип чыгам да границага, эртең январдын азыр мына эже айткандай 10-унда кирип чыгам да, ошондо кирип чыкса боло бер. Анан мен таксиде иштеймин, өткөндө балдар самозанято деп ушуларга силерден башка юрисиңерге суроо бергенибизде кийин айтабыз деп жаңы ссылкаңарды көрдүк. Ону көрүп анан мен ошол таксопарктын баласыга жөнөттүм, ал таксопарк бар жигитке. Мына силер договор беришиңер керек экен бизге десек, олар биз налог төлөйбүз, ондой болбойт, биз договор бере албайбыз, трудовой договор деп ушундай деп атат да. Ошо самозанят менен иштегеним жакшыбы же парк менен иштегеним жакшыбы? Мен таксиде ошону регистрацияны узартканга. Сиз самозанятый болсоңуз, сиз не обязательно ал тигиреки парк менен договор түзүш, парктагы иштеген кишилер менен договор түзүш да. Любой эле башка киши менен түзүп койсоңуз деле болот, башка гражданин Россия менен. Түшүнүктүү. Силердин офисиңер барбы? Мен офисиңерге эле барып, бир мындай бетме-бет эле бир сүйлөшүп консультация алыш керек болуп атат да. Салайдын туура түшүнүңүз, биздин адресибиз бар. Красный ворота метро, Садовая Черногрязская, дом 8, строение 1, 209 кабинет. Ошо Гүлиз Акматсаева ошол жерде силерде калып баштаңдар. Мынанга адресиңерди телеграмга жазып койсоңор, пожалуйста. Жазабыз, мен жазып коем. Ошону жазып койсоңор жакшы. Бирок ушундай иштерди уюштурганыңарга чоң рахмат, чынында Алла ыраазы болсун. Өтө көп жардам бересиңер көпчүлүгүгө. Жакшы, молодец. Рахмат.
жооптор. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Никто сурооңузду бересизби? Андан кийин Максат даярдаңыз. Мирлан байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизден сурайын дегеним, 6 январда мен регистрациянын сроку бүтөт. Через госуслуги продлить эткенге возможность барбы 9 айга? Документтерим болуп жетпей. Госуслугиден если хозяйкаңыз кылып бере алса, Хозяйкаңыз кылып беребиз эле деп хозяйкабыз жөнөттү, бирок ответ келе элек. Заявка принята деген боюнча тур. Канча күн болду? 2 күн. Негизи 10-15 күндүн ичинде келип атат. Бирок эми Бооруке, сиз билесиз, азыр 25-ден кийин почти баардык гос органдар почти иштебей деле калат да. Билесиз, жаңы тигиндей мындай. Ошодекиге бир 24-23-төрүндө сиз ошо хозяйкаңызды алып алып Сахаровага жанагы жиберген немелериңизди чыгарып барсаңыздар, эгерде ошол жерден решение принято болсо, ошол жерден эле печать басып берип коет экен жанагы немегечи, уведомленияга, регистрацияга. Анда биз принято болгондон кийин заявка принята деп турат алардын госуслугисинде, хозяйканын госуслугисинде. Ошондо биз ошон МВДга барып туруп көрсөтсөк эле печать басып берет. Туура түшүндүмбү? Эгерде регистрацияңыз өткөн болсо, ошол жерден кароодон өткөн болсо, ошол жерден эле печать басып берип коет экен. Макул, рахмат. Так, андан кийин ким эле? Никтодон кийин ким? Максат сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин балам 2022-жылы августта мына жерде эме деп жазып турат. 18 менен 5000 штраф төгүп, анан административным выдворением за предел Российской Федерации деп турат. Ошондо андан кийин бул 2 жолу кирип чыкты. Кечеги августта кирип чыкты. Ошондо бул выдворение болгонбу, болгон эмес, ошону билбей жатам. Анан балам студент да, заочник да. Эми бул выдворение болгон болсо эмне кылабыз, кандай кылабыз? Окуу жайда эми заочныйлар тигиреке неме апелляционный аркы жазганга болбойт да. Сиздин балаңыз неме выдворение болгон экен. Просто ал азыр базага кире элек да, выдворениясы официально. Ал ошол күндөрдүн бир күндө кармалат дагы или же границадан киргизбей коюшат. Выдворениең бар экен депчи. Ошого эртең январда буну азыр эме 3 айлык эмес регистрациясы бүткөн, кечеги августта кирип чыккан да. Кирди чыкты кылган. Азыр эми өтүп кетти 3 айдан. Өткөндө балдар кылып беребиз деп 1,5 ай кармап туруп өткөрө беришти да, анан кайтып берди, жасай албай. Анан азыр кайра чыгарсам ошо кире албай калса, быйыл акыркы курс кире албай калабы, ошону ойлонуп атам да. Же чыкпайлы койсо документ керек болуп атат. Эмне кылсак экен, кандай кылсак? Эгерде чыкпай койсо, бул Россиянын территориясынан дагы бир анан Федеральный миграционный службага кармалып кала турган болсо, бурукен Сахарова жаткызып анан чыгарып берет. Азыр пока үйдө эле жатат. Эми эжеке бир кичиндей законный жолун айтсак, ошо заочный окуганы бул учебага жатпайт да, мындай толук кандуу окуган эмес. Очный гана, эгер очный окуса, анда жана выдворениясына неме жазса болмок да, апелляция жазып чыгарса болмок. Сиз случайно гражданин России эмеспи? Атасы гражданин России эмеспи? Жок. Аялы, баласы жок да, гражданин России? Жок. Анда эжеке балаңыз чыкканга туура келет? Чыкса кире албайт да, туурабы? Возможно, киргизбей коюшу мүмкүн. Ошондон коркуп атабыз, киргизбей койгон болсо окуусу болот. Жок деди. Башка вариант жок болуп атат. Биз законный жолун айта алабыз, эми беззаконный жүрө турган болсо жүрө берсин деп, эмне кылабыз башка? Анан эртең Биз ал силерге айта албайбыз да, жүрө берсин депчи. Потому что это незаконно болот. Уже аркасынан кармалат. Башка вариант жок. Обжалование жара турган болсо, билбейм мен муну сүйлөшсөк, Мирлан байке. Обжалование кылса болобу? Обжалованиянын основаниясы жок экен да. Основаниясы жок. Основаниясы жок, обжалование жазганга болбойт да. Эми Кудайдан деп жүрө берсиңер менин жаныңызда. Канча окуш керек? 1 жыл окуш керекпи дагы? Жок, ошол 24 бүтөт. Жок, ошо 24 жайга чейинби? Ооба.
эртең январда эмеси башталат, сессиясы. Январда барып келсе, ошону менен июнга барып түшөт да. Сиз биз неме обжалование мындай да жеке. Обжалование, мисалы үчүн биз только ута турган иштердин обжалованиясын жазабыз негизичи. Сотто официально соттошуп беребиз. Бирок балаңыз ушул эки 6 ай жүрө тургандай обжалование жазып баягы кандай десем утуларыбызды билип деле, бирок сиз кагаз берсек 6 ай соттошуп тура алабыз. Мындайча айткандачы. Мындайча айтканда сиздин балаңызга 6 ай срок кылып бере алабыз да. Түшүндүңүз да? Бир гана жол ошол экен да. Рахмат. Анда мен сиздердин офисиңерге барайын. Ошо келсеңиз Рахмат. Так, Максат Assalamu alaikum. Бериңиз. Кия брат сизби? Бериңиз. Эме бир суроо бар эле. Эмеден мен официально иштейм негизичи. Трудовой договор бессрочный. Анан биздин мына хозяйканын кичине баягы билбегендиктен эме болуп калды да. Срок өтүп кетти регистрациянын 3 айлык регистрацияны ал госуслугадан кайра бере берди, отказ келди. Анан туура эмес толтурганына байланыштуучу. Азыр эми мен просроченный менен жүрөм да азырчы. Анан мен Люберцада жашайбыз. Ошо Люберцага барсак только через талон менен деп, анан талонду алдык 27-числогачы. Ошого чейин азыр эме жолдон мына эмелери полиция кызматкерлери кармаса, мага штраф жазса, например, сразу выдворенияга жазабы или административный эле жазабы 5000 багы? Выдворенияга жазат. Себеби эме болуп атат да, азыр эмеге барсак ошо ОМВДга барып коет экен да, правительство эткендечи. Ошол жерден булардын азыр полицейскийлердин жазганынын штрафы аларга өтпөйт экен. Аларда отдельный төлөйт экен да. За просрочку депчи. Федеральный миграционный службаныкы. Ооба, аларга отдельно төлөйт экенсиң. Мен кече барып суразам, бизге отдельно төлөйсүң, а эси көчөдөн кармаса, алардыкы отдельно деп койду да. Ошого түшүнбөй калдым. Атыңыз? Мен Нурбек. Нурбек, сизге желательно кирди чыкты жазатып эле 3 айлык регистрация кылып, андан кийин түзөп кеткендин соңунда сиз кайра штраф төлөй берсеңиз, ошол экентип да. Сиз чоң испуга түшүп кетесиз. Просто мен 3 ай болду, азыр чыксам кайра 90 күндөн кийин келиш керек дегенден эметип калдым да. Лучше бияктан эле күтүп туруп. Сизге пока андай решение принимать этиле элек да, туура айтамбы? Ооба, мен эме деле жүрөм мына. Анда лучше кирди чыкты жазай калганын соңдагы 3 айлык регистрация кылып, эми сиз официально иштейткенсиз, трудовой договоруңуз бар экен. 3 айлык регистрация кылып, андан кийин эле 9 айга сразу создуруп алганын соң. Просто мен выдворение кылбай, себеби мен келинчегим паспорту российский болчу да, ошон үчүн сиз кармалсаңыз выдворение кылып таштайт. Сиз анда мен жанагы мындан мурунку кишиге айтпадымбы? Сиз азыр кирди чыкты жазаңыз, регистрацияны кылыңыз. Аялыңыздын основаниясында сиз гражданство тапшырып коюңуз, сиз вид на жительство аласыз. Сразу эле. И андан кийин гражданство паспорт алып аласыз. Азыр гражданство алыш дагы негизи өтө кооптуу болот да, ошого. Вид на жительство паспорт албай эле жүрө бериңиз, азыр вид на жительствонун срогу жок. Хорошо. Макул, анда түшүндүм. Чоң рахмат. Башкалар да берсин суроосун. Сиз ошо сиздики мындай да, сиз деген гражданка России кийин гражданство тапшырсаңыз, жанагы 5000 сомдон штраф төлөй берсеңиз, ошол экениңиз гражданствого отказ кылганга себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кайра төлөй бериңиз. Мен штраф төлөп коем деп элечи. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мейлиңиз. Так, Мила Куфупанда, брат. Куфупанда. Ассаламу алейкум, Мирлан, Куба. Алейкум ассалам. Мен жана госуслугеде жана помощь мигрантам деп айтпадым, жакшы түшүнүп алдым да, мен хозяйкам карыган кемпир. Ошо жазай албай атат да. Ошону кайсы ссылкадан алам? Мирлан штраф коюңчу. Кийинчерээк, ооба. Эфирден кийин. Мен ссылка штраф коем, ошол эки женде атайын видеолор бар экен. Кандай кылып жазаш керек, кандай кылып узаш керек, баары мына пошаговый. Кыргызча, орусча. Ошондон жазат. Ошо орусчасы керек болот. Мен байкуш хозяйкам бечара кыйналып атат.
Все болду. Жөнөтөбүз. Мындай Рахмат, Абдуша. компьютерди билген киши менен кошо ошол эки карап көзөмөлдөп өзүңүз тапшырып салбайсыздарбы? Ал дачада да мен Москвадамын. Ошондой унутпай. Хорошо. Келди дедиңиз го. Жашыраак болсо үйлөнүп алат элем, үйгө алып келип болбойт беле. Тамаша. Все, брат, купанда кийин кезек бар. Милана сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Мен сурам неме эле жанагы квартирамда бир келин жашайт эле да, анан озондо иштейт эле. Анан кийин ошол озондо налог төлөйм дейт 13%, анан кийин бирок трудовой договорум жок. Биз мындай менеджер менен дейби же директор менен дейби ооз эле түзгөнбүз дейт. Эми ал продление кылыш керек да. Ошону кантип кылсам болот дейт го. Кандай трудовой договор алсам, кантип алсам болот дейт. Ошону сурап бериңизчи дегиле. Озондогулар негизи жана неме гражданско правовой договор түзүш керек да. Гражданско правовой договор түзүп, анан жанагы неме самозанятый болсо, ошол эки гражданско правовой договордун негизинде эле узарта берет. Ал анан ошондо 13% да төлөп, анан самозанятыйды да төлөп калабын алар. Жок. Ал 13% төлөйм деп атат да. Жөн эле самозанятый берип атты да аны. 13%. Кандай? Процент төлөсөм трудовой договор жасап бериш керек болсо. Ал кандай десем, олар официальный иштейт экен өзү негизичи, бирок алар бир ортомчу, через ортомчу келип, анан кийин кадимкидей эле мой налог ачып, мой налогтон 13% кармайт экен, налог төлөйт экен. А бирок трудовой договор бербептир да, мындай ортомчу аркылуу келген экен да бул жакачы. Ошондой деп айттым. Келин анда или озондон или ошол эки ортомчудан договор, трудовой договор требовать этсин, трудовой договор бар экен андан алар. Трудовой договор менен төлөтүп атат 13%. Ооба да. Требуйт этиш керек анда, ошо ким ортомчу болуп жөнөсө ошол адамдан. Требовать этсин, ошол эки ал значит трудовой договор бар. Трудовой договор жасап бергенге анда милдеттүү 13% төлөтүп атса. Анан дагы бир суроом, жанагы мен инем ударение болуп кеткен да. Ошол трудовой договордун айынан. Анан ошону деген кайра бул жака ошо черный списоктон чыгарып киргизсек болобу? Эгерде атасы, апасы, же болбосо аялы же баласы ушул төртөөнүн бирөө гражданин болсо киргизе алабыз. А бир тууган болсо болбойт, э? Бир тууган эми мындай да эжеке, ошол экилер жана 4 категория болсо бул мындайча 100% бекитиш да. Укси эжеси карын соттош, бирок 50/50 утуп калышы мүмкүн. Рахмат. Дилия, сурооңузду бериңиз. Жок, Счастье экен. Счастье, сурооңузду бериңиз. Анан Дилия. Менин суроом таксисттер боюнча. Менин балам Бишкекте азыр такси айдайт, Москвага келип такси айдаш үчүн мындай сураштырып атам да. Кече эжемден уктум, 16-жылга чейин Кыргыз Республикасында удостоверение алган болсо водительское, алар Россияда жарабайт экен, ошон үчүн менин балам такси айдаганга болбойт экен, барбай атат деп айтты. Кайсы жылдан баштап водительское удостоверение алган болсо жарайт Россия Федерациясына? Бул биринчи суроо. Экинчиси, жанагы таксисттерге айтып атасыңар, гражданский правовой договор түзүп, самозанятый болуп туруп иштей берсеңер болот деп. Ошондой самозанятыйдын баарын уюштуруп, анан кийин Яндекс таксиде иштеп атса, ДПС кармап туруп, ты работаешь на Яндекс такси, а являешься самозанятым дегендей суроолор болбойбу? Ошол положениялар кайсы документте бар? Если болсо, ссылкасын ушу телеграм каналыңарга коюп койсоңор, окуп түшүнүп алат элек. Ошо эки суроо такси боюнча. Үчүнчү суроо, кичине балам несовершеннолетний 17 жаш болгон үчүн работа деп кире алган жок. Мына азыр 2 айдан бери Москвада 20-январда совершеннолетие болот, 18-ге толот. Ошондо 20-январдан кийин өзү срок 30-январда бүтөт да, буну 3 айга кылганбыз. В гости деп кирген. Потому что он же несовершеннолетний, ага неме болбойт, баягы работа деп киргенге. 20-январда барып миграционный службага барып,
работа дегенге алмаштырсам миграционный листти, анан 10 күндүн ичинде жумуш таап официально орноштурсам, ошондон кийин кайра чыгып 3 ай бүтөт да, же болбосо сразу продление кылганга мүмкүнчүлүк болобу или кандай? Ушундай жолдор барбы? Или же если так оставить в гости деген бойдон 90 күнгө кирди, кайра чыкса, получается 90 күндөн кийин кайра киришке туура келип калат экен. Ошону кандай жолдору бар? Рахмат жооп бергениңерге заранее. Биринчи сурооңуз боюнча эми баланчанчы жылга чейинки тигиреки немелер жарайт экен, водительский удостоверение жарайт экен, баланчанчы жылга чейинки удостоверение жарабайт экен деген положение жок, да? Просто биздин Кыргыз Республикасынын мурунку праваларында жанагы срогу жазылчу эмес, да? Выдача бар, срок окончания жазылчу эмес. Ал боюнча МВДнын атайын приказы бар. Россия Федерациясында правалар 10 жылга берилет. Ошондуктан вот, например, Кыргызстанда ал праваны 2020 жылы алса, срогу жок болсо, срок окончания, ошодеки 2020 жылдан 10 жылга действительный, 10 жылдан кийин недействительный. Түшүндүңүздөр, то есть ошодеки срогу бар право болсо, любой право болсо жарай берет. Кыргызстандан келип, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы келишимдер боюнча Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрү Россия Федерациясынын территориясында таанылган. Так как биздин экинчи тилибиз, официальный тилибиз бул орус тили болгондугуна байланыштуу. Так что ал жерде эч кандай ограничение жок. Ограничение ошо срок окончаниясында жок праваларга болгон да, бирок анда чечилген. Так, экинчи сурооңуз кандай эле экен? Кайталап коесузбу? Самозанятыйды уюштуруп алса, официальный трудовой договор жок да эми жана такси компаниялар берип атпайбы? Самозанятый менен Яндекс Таксиден арендага такси алып иштесе, ДПС кармап туруп, ты работаешь на Яндекс Такси, но ты в то же время являешься самозанятым. Как это дегендей суроолор болбойбу? Это не будет нарушение законодательства? Яндекс өзү агрегатор, то есть ал иш берүүчү болуп эсептелбейт, да? То есть бул Яндекс Такси как хобби катары или баягы жумуштан кийинки иш катары каралат да. Түшүндүңүзбү? Ал жерге эч ким официально кире албайт. Эгер официально кирем десе, Яндекс ошо тиреки водительдер трудовой чыгарып бериш керек эле, алып бериш керек эле. Түшүндүңүз, Ошондуктан жанагы самозанятыйга гражданское правовой договор жетет да. Ошондоки гражданское правовой договор жазып атканда эле, ошондоки гражданское правовой договорду неме оказывает услуги по перевозке пассажиров деген неме менен эле жазып койсо болот. Ал гражданское правовой договордо неме жок да, ограничение жок кандай кылып жазышты. Түшүндүңүз, А Яндекс Таксиде сен таксиде иштеп атыптырсың, сен тиякта иштебейт экенсиң деп кармабаш керек. Регистрациясы чыгыш керек. Анан эми үчүнчү жана балам 17ге чыгып атат. Неме тигиреки 18ге чыгат деп коёсуң. 18ге чыкканда эжеке, да, вы имеете право просто баягы МВД кайерде регистрация болгон МВДнын отделына ФМСке барып туруп эле ошол жерге арыз жазасыздар дагы, ошол жерден тигиреки немени алмаштырып берет. Миграционный картанычы работа деп жазылгандан кийин баягы 10 күндүн ичинде трудовой договор иш таап ошол официальный болсо узартып салсаңыз болот эжеке 9 айга. Рахмат. Так, андан кийин Диля, сурооңуз барбы? Батыраак бериңиз, аяктап калдык уже. Мен пропискам 3 айга коюлган, анан отпечатка тапшырышка успет кылбай калып, мен эжем граждан Россия болгон үчүн гражданство правовой договор түзүрүп алдым. Анан ону миграционныйга алып кирип, уведомлениясын алдым. Бирок мен азыр налог төлөбөсөм, неме болуп жүрсөм боло береби дейм да. Биз иштерге налог төлөбөй атабыз. Самозанятый сиз договор түзгөндөн кийин өзүңүз мой налогду скачать этип, ошол жерде картаңызды байлап туруп, айына минимальный налог төлөп турушуңуз керек. Антпесеңиз гражданский правовой договоруңуз аннулировать этилип калат, жарабай калат. Онда мен ошол программаны Google'дан скачать кыламбы ошондо?
Google'dan немеден скачать этип туруп эле ошол жерге карта байлаш керек да. Ага мен айтпадымбы, отдельный карта туруп байлашыңыз керек, потому что ал картага айына 1000 сом салсаңыз, жана мой налог өзү чечип алат негизичи. Бирок ал картага башка акча салсаңыз, ошол башка акчадан дагы налог төлөп каласыз. Кыскасы через онлайн банкинг ачасыз, аны Сбер же Тинькофф ачып бересиз. Ошондон ичинен элечи. Онлайн ачылат да ошо билгендер көрсөңүз интернетте. Ошо гражданство право договор алдым. Азыр уведомлениясын ham алдым миграционныйга кирип. Эми мен ошол мой документти скачать кылып туруп эле ошол жерге битта личный картамды киргизип туруп, только ошого айына 1000 сомдон салып койсом, өздөрү снимат кылып алат да, государство. Ошондой. Рахмат, шуну сурайын дедим. Рахмат сизге. Акыркы суроо бема бериңиз, анан кийин жыйынтайлы. Кефилде. Бема сурооңуз болсо бериңиз, болбосо уже жабабыз азыр. Убакыт болуп калды. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сахара боюнча сурайын дедим эле. Мен Кыргызстанга келгениме 2 ай болду да, мен Сахаровамдын срогу ноябрда бүтүп калды да. Ошондо январда кайра 15-теринде барсам, кайра Сахаровага дагы барышым керекпи? Ошол жөнүндө билейин дедим эле. Баштан айтсаңыз. Мен азыр Кыргызстанга келгениме 2 ай болду да, анан Сахаровамдын жана зеленый карточкам болот го, ошол ноябрда срогу бүтүп калды. А январдын 15-inde кайра барам да Москвагачы. Барганда ошо зеленый карточка менен эле кайра барамбыз Сахаровага, кайра продление кылыш үчүнчү. Ооба. Жок, эми аныңыз аннулировать этип кетти. Сахарова барсаңыз кайра зеленый карточка ачып берет экен. Беркиним уже жарабай калды да анда, ноябрда бүтүп калды да. Албаларыңыз жаныңызда жүрсүн деле алып алыңыз, потому что дактилоскоп Албы. Россияга баргандан кийин ошол зеленый карточкаңызды алып эле сарап алыңыз. Ошолда дактилоскопияңыз ошол зеленый картага байланган да, эжекте. Түшүнүңүзбү? Башка зеленый карта ачат, ошол жерден тигиреки отпечаткаңызды жаңыга өткөзүп туруп, анан уже медосмотрдан өтүп кетесиз. Макул, рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфир аягына чыкты. Мирлан байке баарыбыз чогуу рахмат деп коелу. Убактысын бөлүп бизге консультация берген үчүн. Ооба, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Майра, рахмат силерге да катышканыңыздарга. Мекендештер, мен азыр YouTube'га видео жүктөдүм. Өткөнкү эфирдин жарымы. Обязательно лайк басып бөлүшүп коюңуздар, актив көрсөтүп коюңуздар. Себеби биздин видеолорду акыркы убакытта актив түшүп кетти, себеби мурунку жакшы кеткен видеолор өчүп кетти да. Ошондуктан баарыңыздардан суранып кетилем, биздин видеолорду обязательно бөлүшүп, группалардан жана лайк басып, комментарий жазып, там жакшы неме болду дегендей көрсөтүп коюңуздар. Себеби биздин видеолор аябай пайдалуу, биздин мекендештерге керек. Анан калган суроолорду комментарийге жазсаңыздар, жетишпей калгандарды. Анан эртең дагы эфир кылабыз, Мирлан байке, 1 саатка. Хорошо. Все, болду анда. Рахмат. Куба. Жана ссылканы унутпай бүгүн чыштап сал. Азыр мен жазам Мирлан байкеге. Мирлан байке Ошону обязательно кой телеграмма чыгып кетет.